Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушул кыргыздын улуулугун таанытуу же болбосо 21-кылымдын сыры, өзгөчөлүгү, ушул доордо кыргыз журтунун орду жөнүндө ар дайым ушу бир элди эволюциядан чыгаруу максатында кызмат кылып келем. Бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал дегендей, мүмкүн биздин дагы сөздөр бир адамдарга жакшы жакка бир таасирин береби, же бир издеген суроосуна жообун табабы, же бир көргөн түштөрүнө жоорулушун жооруп беребизби деген эле ой максатта кызмат кылабыз. Деги эле адам бекер жаралбайт экен. Бир кызмат, милдет менен жаралат экен. Адам качан кырсыгат? Кырсыктайт. Ооруданбы, ден соолугунанбы, иштенби, бала бакыраданбы? Адам ошо кызмат милдетин унутканда бул Кудайдын ачыктан эле эскертүүсү экен. Кырсык бул адам кызмат милдетин унутканда Кудайдын ачыктан эле эскертүүсү. Адам ушу жаралганда тили оосу жок жаралып, анан турмуштун мукташтыгынан сөз пайда болгон. Ооба кыргызды мына тарыхчылар дагы тактап атат, дүйнө тарыхчылары. Бул байыркы эл. Байыркылыгынын далилдери ушул болуп атат. Бир муундан сүйлөгөнү, кыска муундан сүйлөгөнү, мына 78% кыргыздын сөздөрү бул бир муундан турат экен. Мисалы, ай, күн, жер, же уй, ат дегендей, кийинки жаралгандар лошадь же корова дегендей, 3 муундан сүйлөгөн, же болбосо баш дил. Анан сөз мүмкүнчүлүгү өнүккөндө анан баштадың, башкардың, башта же тилдедиң, тилек айтыңыз дегендей, ошентип тил анан жар жагы болуп кетти. Ошон үчүн женский, мужской род дегендей ошо кыргызда жоктугу ушул байыркылык экендиги. Дагы байыркылык ушул мына баардык илимдерде ааламдан түшкөн бал китептердин баарында ушул Адам и Евадан жаралдык дейт, же Адам ата неден жаралганбыз дейт. Анан ошондо башка урпактар, Кудайдын урпактары, улуттар, человек, таксыр, инсан деп сүйлөгөн болсо, бизде гана адамсыңбы, адам болчу деген сөздөрү бул дагы ошо кыргыздын улуулугун, байыркылыгын, керек болсо ушул табиатка эгиз болуп жаралгандыгын далилдейт. Ушу кыргыз улуу ыйык көктөн келгендиктен, же болбосо ааламдан кыргыз жаралгандыгынын далилдери ушу ааламдык байланыштары, ааламдык дастандары болуп атат. Бүгүнкү күндө дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Муну эч ким жокко чыгарбайт. Ар бир адам мына орус кинолорунда деле мындай карап отурсаңыздар, түшкө аябай маани беришет. Мына түш аян алат, бул кыргыз башат деле. Түш деле ошол периштелердин тарбия сабагы, аалам күчтөрүнүн тарбия сабагы десек болот. Түш аян, көрүнүш, же болбосо байланыш. Ошентип, ошо 21-кылымда дагы улуу журттун жаралуу максаты ушул болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин биз жалган жашообузду жашап келиппиз да, баягы жалган түйшүк менен, көрпендечилик менен жашап келиппиз. Эми чыныгы кызматыбызга өтүп атабыз, же болбосо чыныгы жашоо башталып атат. Чыныгы жашоо башталган кезде ошо ар бир адам бир чыныгы кызматыбызды кылышыбыз керек экен. Мына ошондо адамзатка бир өткөлдөн, баягы переход дегендей, переходный возраст дегендей, переходтон өткөрүү үчүн эң биринчи ар бир адамга сыноо берилет экен. Мына бул жерде так берилет, ден соолугунан, ишинен, бала бакырадан, пикир келишпестиктен, сөзүңдү кунсуз, өтүмсүз болуп калат делип, ансыгандай ошо сыноо берилгенде анан адам өсүүгө мажбур болот экен, изденүүгө мажбур болот экен. Мына изденип атат, кээ бири намаз окуп атат, ишим оңолобу деп, кээ бири бир дават кылып атат, бир ишим оңолобу деп. Жок, бул жаңы доордун бир талап өзгөрүү болуп атат. Мына биз бул эфир эмнеге ачылды, эмне деген идеялар менен, эмне деген түшүнүктөр менен болду,
бул жетекчиликке ошол телевидениянын. Бул жерде мынтип айтылат. Адам көп жылдык эволюцияны басып өтүп, бош жаткан кара куш мээси ишке түштү. Кара куш мээ толук анан такай иштеш үчүн улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек дейт. Ааламдан түшкөн илимдин баары ошо Кудайдан түшкөн. Сыйыбыз чоң, пайгамбарларга, алардын байланыштарына, ошол улуттарга сыйыбыз чоң. Туура. Бирок ошо ар бир ордунда улуу илими болот тура. Себеби ар бир доордун улуу илими болот, себеби аалам дагы, адам дагы чексесүүдө. Эми ушул доордо энергия же касиет күчүнө кирет. Элге эркин өсүү буйрулат, door алмашат. Ар бир адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошентип, мына бүгүнкү күнгө чейин окумуштуулардын 6% мээси иштейт дейт го. Ойлоп тапкычтын 6% мээси иштейт. Анда биздики 1% би, 2 би, 3 би, может андан ылдыйраак иштейт да, чындап эле айтканда окумуштуу мына компьютерде ойлоп таап аткан адамдын 6% мээси иштесе. Ошентип анда эмнеге кара куш мээни берген? Анда эмнеге жана кыргыздын башатындагы сүрөттөр калган ташта күнбашпыз дегендей. Мына ошентип күнбаш деген ушу жаратуучулук. Же болбосо ойлоп баягы ою менен жамгыр жаадыргандай, же болбосо ошо психологиясы менен бир нерсени башкаргандай, ошол күнбаш деген деңгээл ушул экен. Анан ушул кара куш мээ ишке түшүш үчүн улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек дейт урматтуу журтум. Анан кандай суроо болсо дагы кайрылып талкуулашсак болот. Себеби азыр ушул чыныгы жашоо башталды, жалган жашоонун баары бүттү. Мисалы ушул жерде бир 3 жалганчы иш кылып атса, же бир ушак айтып атса, бир чынчыл киши келип баарын аберин ачып койсо болот. Анысы кандай? Ушул табигый естественный илим ааламдан түшкөндөн кийин, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондон кийин жердеги табылма илимдин баары күчүн жойду. Мына байлыгы менен эчтеке кыла албай атат, бийлиги менен эчтеке кыла албай атат, куралы менен эчтеке кыла албай атат. Азыр мамлекет башчылары эле эмес, ар бир адам эч нерсенин акылы менен эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай калды. Биздин айтып атканыбыз молдо кожолор, ушу дин илиминде жүргөндөгүлөр айткан бир теңирчилик деген бир өткөн нерсени айтып аткан жокмун. Же ушул пайгамбарлар аркылуу түшкөн бир диндерди айтып аткан жокмун. Азыр ушул кыргыздын жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ушу 21-кылымдын сырларын, келечек мыйзамдарын ушу жөнөкөйлөтүп элге жеткирүүнүн аракетинде болуп атабыз да. Менин да ошол жаралуу максатыбыз ошо экен. Ар бир адам ушу жаралуу максатыбызды билип жашашыбыз керек экен. Башатта эми мына биздин деле баштан өттү, адам кара ниет болгон. Биздин көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сизге бир эле суроо берейин дедим эле. Сиз өзүңүз ислам дининдесизби же башкабы? Ислам дининде дейсизби? Мен түшүнүгүм ушул болду. Сиз өзүңүз ислам дининдесизби же башкасызбы дейт. Ооба, мен ислам динин пир туткан бир убакта. 2000-жылы айылыма мечит салгам. 2002 жылы атамды алып барып келгенге себепкер болгом. То есть пулун төлөп, түлөөсүн өткөрүп, тозуп алып, узатып дегендей. Анан мен түшүндүм, динге чектелгенге болбойт. Токтогонго болбойт. Динди тутунганга болбойт. Себеби ал эволюция бир мезгилде гана көктөн түшкөн, ааламдан түшкөн бул мыйзам болгон. Мына мындай деп айтылып атпайбы? Мына Кудай чексиз дейт. Адам деле ушул Кудайдын таарындысынан, жана отун таарыганда таарынды, же кыркындысынан жаралган, же болбосо микроэлемент космоса человек деп коет да. Адамдын көкүрөгүндө эмне болсо, ошол ааламда дагы ошол деп. Анан ошо аалам чексиз болсо, Аллах чексиз болсо, адам өзү чектелгенге болбойт. Демек, мен дин тутунбайм. Бул жерде мынтип айтылат. Дин ак нерсени гана сүйгөн болсо, азыркы адамдын түшүнүгү ак
караны бир казанга кайнатат дейт. Ооба биз жаман дегендин жакшы жагын көрүшүбүз керек да. Динде ал ак, ал кара, ал бокочо, андан алыс болуп атпайбызбы мисалы. Мына оорубасаң, оору жаман го. Анда ден соолуктун баркын билбейсиз. Ансыгандай мен урматтуу улуу журтум айткым келет эле. Башатта табият бейиш болуп жаралган экен. Башатта адам жаралганда жаратуучу болуп жаралган экен. Адам ушу жаратуучулугун жоготуп ийген кезде анан кырсыккан чөйрөгө Кудай дин берген экен. Анан ошол дин келип пайгамбар жаралып, анан ак жол, ыйман, чоокун деп адамга азап үйгөн экен. Анан мындай ойлонуп көрсөңүздөр, сыйынуунун эмес, азыр сырдашуунун сыйкыр касиетке жетүүнүн доору келди. Аны ойлонуп көрсөм, кыргыз сыйынбай эле сырдашып туруп эле сыйкыр касиетти иштетиптир. Мына энебиз огородко чыгып, талканын көтөрүп, тасмалын жайып туруп эле, сыйынып, буту колун жуубай туруп эле, жөн эле намасын окубай туруп эле сыйкыр керемет иштеткен. Дегенде эле сырдашканда сыйкыр касиет иштеп берген. Караңызчы. Азыр сыйынуунун эмес, сырдашып сыйкыр касиетти иштетүүнүн доору. Сырдашуу деген бул эмне дегенде, мына үйгө кеч келсем айтам да, энем мен урбагайлы азыр, тилебегейле, атам жаман көрбөгөйле, же кечирээк барсам келинчегим бир жаман ойдо калбагайлы дегендей бир ой болот го. Анысы кандай сизди кырсыктырып атат. Ошондо дагы эле сыйынып атасыз да. Сырдашып, неге мени уруп атат атам? Эмнеге ошо сиздер айткан Аллах мени уруп атат? Эмнеге мени жазалап атат? Эмне бала чакам аңгармап атат деп сырдашып иштебей эле сиздер кайра эле сыйынып атасыздар да. Ошондо кыргызда айтат. Төрдө атаң отурат. Атаң Кудайың, энең умайың деп коет. Ата эми микро дейли, кичиреги. Анан Кудай, Алла бул чоң макросу. Мына атаңа барып эле сыйынып атасың. Ата сен туудургансың, бербейсиңби, бакпайсыңбы деп атасың. Атаңа сен бир иш кылдыңбы? Жакшылык кылдыңбы? Чөбүн жыйнадыңбы? Көкүрөгүн көтөрттүңбү? Көңүлүн көтөрдүңбү? Көйнөгүн жаңырттыңбы? Бала катары бир кызматын кылдыңбы? Энеңе бир кыз катары бир кызматын кылдыңбы? Жок. Алла берчи, Алла сактачы, Алла чалынып кетсең деле Алла кылды, кылып атасыздар да. Ансыгандай деле мына ата баладан эмнени үмүттөтөт? Кыздан эмнени үмүттөтөт? Ушул мен карган кезде түтүнүмдү булатса экен деп. Ушул менин колума кол болсо экен деп, эшикте атымды токуп берсе экен деп. Бир баласын буяка кетти деп, экинчи баласын жанына алып ушундай кылат го. Ансыгандай деле Кудай адамды ошондой жараткан да. Эгер туура түшүнсөңүздөр, биз анан кызмат кылбай эле, иштешпей эле, сыноону кабыл албай эле сыйынып атабыз. Көрөрманыбыз бар экен, суроосун угуп коюп анан уланталы. Алло. Угуп атабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизге мындай суроо да. Азыр айтып аткан нерсеңиздин баарын кайсы илимге таянып, каяктан алдыңыз, же болбосо бул өзүңүздүн эле жеке оюңуз менен ар кимдин башын айланып аткан жоксузбу дейм да. Жакшы. Жакшы суроо. Азыр жооп берем. Эмелекинин аягын ачыгалы. Мына ушундай эле карап көрөлү. Мына. Атаң Кудайың. Кудай сени эмнеге жаратты? Сыйына бер дедиби? Элдин башына күн түшүп атты. Элде калыстык болбой атты. Бир динге берилген, бир сакалчан барып, плошадтын астына кайтыш болгон жок да. Баягы эле духу бар, чындыкты жакшы көргөн, жанын байлаган, эл үчүн, жер үчүн, бир калыстык үчүн. Ошо балдар кайтыш болбоду, ошо балдар көчөдө жүрбөдү. Ансыгандай биз деле мына агым саясаттар келип атат да. Агым диндер келип атат. Агым процент пения, кредит келип атат. Анан атамды бирөө алдап атса, көрүнгөн келип. Анан барам да, ата, неге алдаттың, бер деп. Ансыгандай ошентип башты көтөрүп чыгууга туура келди. Мына караңыздарчы. Эми каршылаштырып сүйлөбөйүн дейм эле, бирок эми суроо ошого бир адамдын мындай көкүрөк өскүчө бир ошол суроолор болуш керек окшойт. Мына кыргыз атасы турганда качан сакал койду эле? Атасы турганда качан баласын эркелетти эле? Байке жеңе деп биз эне атабыз ошентип чоңойгонбуз да керек болсо.
Атанын сөзү ок деген, ата менен эненин назарынан калган бала деги эле оңолгон эмес, бактысы турмушу. Ошол атага, энеге, жеги кара адамга, же касиеттүү адамга жаман жагын келин деле, күйөө бала деле, бала деле көрсөткөн эмес, деги эле жаш. Себеби ушу кишиде жаратуучулук болгон, ошону билген. Капыр оңбогур. Бул бирди көрчү бала го, көп калыптыр десе эле, ал ошол кырсыккан. Алдыңа кетейин, ыйманыңа секет болоюн, сыпатыңа секет болоюн деп көкүрөгү ыраазы болуп калса, ошонун баланы жакшылыгы болгон. Мына караңыздарчы. Ошон үчүн биз өзүбүздү тааныбай атабыз мындай айтканда. Эми сиз кайсы илимге таянып сүйлөп атасыз деген суроо болду. Биз ошо пайгамбардан дин түшкөнүн ишенип атабыз. Мен ишенем. Себеби биз илимдүү адамбыз. Бирөөлөр ишенбеши мүмкүн, бирок мен ишенем. Мухаммед пайгамбардын, Иса пайгамбардын. Мисалы, мына ошо христиан дининде от жагып атат, суу чачып атат, арча мененби бирдеме менен мисалы аластап атат. Бул эмнеге? Кыргызчылыгы жакындыгы бар. Мен аны жок дебейм. Значит, Кудай бир, деңгээл бир, анан бөлгөнгө болбойт. Ансыгандай ушул адамдын теги ким деги эле, урматтуу мусулмандар? Адам ата. Тегибиз ким? Биздин тегибиз деги эле адам ата. Адам ата ушу 98-жылы Алай жергесинде бир эненин көзүнө көрүнүп туруп анан байланыш берген. Мына мындай элесте болжолу. Ошондо алгандай болгон. Палаткада баласын эмизип жатса булут пайда болгон. Ошо булут, бизерге булут түшпөш керек эле деп караса, адам элеске айткан мындай адам элеске пайда болгондо анан ошол 3 күндөн кийин саат 11-де келем, адамзат үчүн илим жазасыңар деп эскертүү кылып туруп анан 3 күндөн кийин саат 11-ден 20 мүнөт өткөндө 20 мүнөт кечигип келип анан ушул илимдин башатын берген. Башаты жөнөкөй эле болгон. Эне кандай болуш керек, уул кандай болуш керек, кыргыз кандай болуш керек деп анан кийин тереңдеп кеткен. Мына могу мен сүйлөп аткан жерге. Мына бул жерде акыркы түшүнүк мындай. Мына биз минтип жашап атабыз да азыр. Энергия деген доорго адамдын жетери жөнүндө берилген. Же болбосо адамдын анатомиясы барып туруп астрологиянын ордун аткарып каларын. Мисалы мына көзүң менен жаман нерсени өчүр, сыйынбай туруп эле. Жаман адамды, алкешти, анан сөзүң менен жаратып кой. Аны кыргыз жазап келген. Ок оосуңа таш деп жаман сөздү айтып келсе, андай эмес, мындай деп жаратып койгон, мисалы. Мына ошондой бир деңгээлге жетерин айтылган. Мына ошо дүйнө азыр дүңгүрөп инопланетан келди деп айтып аткан нерсе бул жерде эч агыл этет 2008-жылы берилген. Инопланетандар жөнүндө түшүнүк, ал эмне деген күч, ал эмнеге дүйнөгө көрүнүп атат дел. Анан ошондо биз пенде ойдон эле жүрүпбүз. Азыр бирөөнү сындоо, бирөөнү каралоо, бирөөдөн сый күтүү, ак карага бөлүү, жаман жакшыга бөлүү. Кийин сиз жаман деген адам өтө жакшы болуп кетет. Анан жакшылар аябай таң калат. Баягы оңолуп кеткен, ушундай сүйлөп калган, жашоосу ушундай оңолгонбу деп. Майыптар ушу сонун нерсени сүйлөп калат, бийикти сүйлөп калат. Мисалы мына Ванга майып, көзү көрбөйт. Көзү көрбөгөндөн кийин светофордун бирөө өтсө башкасы күйөт го, мисалы. Ансыгандай мояктагы клеткалары бир нерсени сезип туйганда мына бир кылымды эрте айтып калган. Жаман деген адам, сокур деген, майып деген адам. Ансыгандай мына бүгүн дагы кыргыздарды басынтып атпайсыздарбы? Кыргыз тентип кетти, карыларын кары үйгө калтырды деп. Жок, кыргыз ошо бир сыноодон өттү. Эмес, бир сырга айланды. Сыр деген бул секрет. Бул деген бир өтө чоң түйүлдүк. Улам бир нерсесин чечсең чечилип турат деп. Бүгүн кул, кылмышкер, жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болоору белгилүү. Эмне менен башкарат? Мына каражаты менен мамлекеттер башкарып атабы? Башкара албай атат. Дини менен башкарып атабы? Жок. Ар кандай нерсени жазады. Касиети менен гана башкарат. Касиети менен. Мына эне тилеги менен жеңет дейт го. Эне ошол тилеги менен жеңип атпайбы? Касиети менен. Мына 2 жашар, 3 жашар баласынын тили чыга элек. Бирок энесин аябай жакшы көрөт го. Энеси жакшы көрөм дебейт. Бирок ошо көкүрөгүндөгү мээрим балага бөлөнгөндүктөн баладан адамга таасир этип турат.
Ансығандай ошо улуу журт азыр ошол биздин сүйлөп атканы ошо улуулугуңуздарды тааныңыздар. Ооба, дин туура, абдан туура, саясат деле туура, акча деле туура. Бирок улуулугуңузду билип төргө туруп алсаңыздар, ошондо келиниңиздин ордун, кызыңыздын ордун, балаңыздын ордун, жээниңиздин ордун билесиз да кимдин кандай орду экенин. Ошо биз улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында боло калат деген деңгээлде болуп атабыз. Ошон үчүн биз улуулугубузду таанышыбыз керек. Ана мына мен да ошол жерде жаралуу максатым ушу экен. Ааламдык байланыштарды бириктирип, жөнөкөй эле сөз менен элге жеткирүү. То есть кызматымды кылып атам. Жаралуу максатым дагы бир кызмат ушу экен деп атам. Мага акча эч ким төлөп аткан жок. А бирок дин кызматкерлерин же болбосо да бир жактан бирөөлөр аларды камсыздандырып келген. Бүгүнкү күндө билбейм. Акча төлөп, каржылап дегендей. А кыргызды эч ким каржылаган жок. Мына күйүп жүргөн кыргызды көчөдө көйлө кыргыз күйүп жүрөт байкуш көкүрөгүн кагып. Эч ким каржылаган жок. Керек болсо жолго пулу жок алардын, бир 10 сому жок чөнтөгүндө, бирок көкүрөгү ойготпой атат. Көкүрөгү тынчытпай атат. Көңүлү тынчыбай атат. Бир чындыкты, бир боштондукту издеп атат. Ана мына бул илимдин аягында эмне болот? Ошол жанагы бал китептерде берилген бейиш эми ушу ачык жашоодо башталат. Мына табият бейишке айланып баштады, өз ордун тапты. Биз укчубуз ушу согуш убактарында аябай кар калың түшчү эле, аттын тушоосу эмес, тиги төшүнө тийип калчу эле деп. Биз окуп жүргөн кезде катуу сууктар болчу эле. Мына кийин калды ал сууктун баары. А мунун баары эмне дегенде бир нерсенин утушу болот экен да, бир нерсе утат экен. Ошол муздак табият аттуу өчүп азыр бейишке айланып баштады. Мына бул жерде так берилет. Бейиште кантип жашоо керек? Адамдын ошол мына 9 беттен жазылды. Азыр талда бирет деп атам. Анан эми бул жерде капа болбоңуздар. Кыргыздан пайгамбар чыкпайт. Ооба. А бирок адам ата сыпаттуу адамдар чыгат экен да. Адам ата сыпаттуу адамдар чыгат экен. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло, сизге чыгып атабы? Угуп атат. Айта бериңиз. Суроону бербеди бир бала. Теге мундан алдыңызбы, же элдин башына айлантып атасызбы деп. Ооба, айтыңыз. Ошол балага айтып коеюн дегем, жанатан бери сиздин айтып отурганыңыз Кыргыздын канынан, өзүнүн маданиятынан, өзүнүн туулуп төрөлүп келаткандыгынын баарынан келип чыккан нерсе. Аны кандай атайт, эмне деп атайт? А жана дардаңда бар бүгүн сакал кое калышып эле акылдашман анан үйрөп аткан балага жооп берип коеюн дегем ушинтип. Жакшы. Эми бул жерде мына мындай. Адамдын жан дүйнөсү канчалык өссө, ошол жашоосун адам жашайт. Урматтуу журтум. Биз мындай ойлонуп көрөлчү. Сиз бүгүн акылдуу сынып атасыз, бир сакал коюп алдыңыз, маселе жок. Бир жакшы нерсени таап алдыңыз, маселе жок. А бирок сиз ушул чоң атаңызды, же андан аркы жет атаңыздарды жокко чыгарасыздарбы? Сиз аларды андан сиз акылдуусузбу? Жок, андан биз аябай кембиз. Алар намыс үчүн жашаган. Жетимин, жесирин журтка таштаган эмес. Алар ушул тегерегин аябай маани берген, табият менен таттуу мамиледе болгон. Энем чай берсе мен рахмат айтам да, келинчегим деле кийим түтөсө рахмат айтам да. Анысы кандай мына аба, от, суу, таш бул табиятка кирет. Абаны караңыз, секунд сайын керек сизге. Абада эмне бар? Өмүр булагы бар, келечек чырагы бар, жаңы ойлор бар, идеялар бар. Мойдун ээси бар деп коет. Ал кайда? Отурбайт да. Кудай такта отурбайт да. Высшие силы отурбайт да. Воздух, духов возит отурбайт да. Абада. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн укпайт да ууру кылба. Ай 4 стенанда кулагы бар деп койгон мисалы. Ошого карап мамиле кылган. Мисалы мен ошол дүйнөдө жашайм. Мен оюма мээрим эле төгө берем, жакшы эле көрө берем. Себеби биз ушундай көкүрөгүбүз ойгонгон адамбыз. Ооба бир нерсени басып өтүш керек экен да адам. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, биз келечектеги тема жөнүндө сөз кылып баштайлы. Анан агай сизге рахмат. Ушундай адамдар эми арабызда бар.
өзүңүз айткандай бул тегибизде каныбызда эле келаткан нерсе, баягы эскилик унутулуп калган. Эскилик элге берсең кайра жаңылык болуп тие берет да. Мисалы мына эски ырларды, эскилерди мындай кайрып, жана Токтобек Асаналиевке иним окшогондор эски калпакты, эски тебетайды, эски ырларды ырдап чыкса да бизге бир жаңылык катары болуп атат го. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, айтты го. Сиз айтып атканыңыз бир чети туура да. Кыргыз эли жөнүндө, байрыктардан аксакалдар жөнүндө, мурунку Кыргыздын калк салттарын айтып кетип атасыздар да. Өзүңүздүн көз карашыңыз да динге кандай көз карашыңыздар, ошону айтып кетсеңиз. Жакшы, рахмат Секетулла. Дин абдан туура, абдан чоң кызмат кылган. Дин качан пайда болгон? Дин башатта жок болгон, адам жаралганда. Жок болгон, дин деген жок болгон. Мына бала жаралганда дин жөнүндө түшүнүгү жок го. Кудай жөнүндө түшүнүгү жок го, мисалы. Анысы кандай? Табият жаралганда бейиш болгон, адам жаралганда жаратуучу болгон. Адам жаратуучулугун жоготуп ийген. Пендеге айланган кезде анан периштелер учуп кетип, анан ошо кезде Кудай айласыздан анан кырсыккан чөйрөгө, кыргызга эмес, кырсыккан чөйрөгө. Ошол тилде, ошол элге байланыш берген. Анан ошолор дин, чокун, эртең менен эрте тур. Ал кезде газ болбосо, свет болбосо, суу жылытып, кыш барбы, жай барбы, күз барбы дегендей. Даарат ал. 5 убакыт намаз оку, дешип атып, ошондой азаптар пайда болгондо адам анан бийлик, анан коргон үчүн армия, анан көрө албас. Ошондой азаптар адамдын жашын азайтып, боюн кыскартып салган. Мисалы мен прокурор менен ишим болбосо, бир күн ишим түшсө, проблема башталат. Адвокат тап, чокун деген сыяктуу, изден деген сыяктуу, ыйман деген сыяктуу. Анысы кандай? Эми ошолдон чыгып башатка кайтышыбыз керек болуп атат. Табият баягы бейишке айланды, эми адам жаратуучулукка айланыш керек болуп атат. Бир жолду айланып өттүк. Жүрсөңүздөр жүрө бериңиздер, эски эволюцияга байланып. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган, пир туткан, ыйык аталган диндер ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, дагы адамдын астыда жашоо жолжобосун өтө кыскаң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген. Кичик балага, сабатсыз балага кандай түшүнүк бересиң? Аял эркек рахаты же улуу турмуш жөнүндө айтпайсың да, жакшы бар, жакшы оку дегенде эле айтасың. Анан ошону кайра эволюцияга байлаган болбойт. Азыр динден чыгыш керек адам. Бийиктеш керек, дагы өсүш керек. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизге суроо берели дедик эле, бул теңирчилик жөнүндө көп телевизордон айтып атасыз го. Өзүңүз мусулмансызбы? Анан теңирчилер мурун кандай коюшкан өлгөндөчү? Жакшы. Кийин элестетесизби? Жакшы, түшүндүм. Ошол бүгүнкү күнгө чейин сыйынгадар ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кудай аларга өзүнүн купуя сырын өзү жөнүндө. Сиз деле улуусуз. Балаңыз канча сыр айтпайсыз, дага кереги жок. Башына да кирбейт, уят дагы, анан кереги да жок да. Анысы кандай? Анан алдыда жашоо жолжобосунда айтпайсыз да, ал бир нерсеге убакында айтасыз. Анысы кандай? Ал эскичилик мунун баары. Мисалы, келтирип өттүк ошол. Ата менен эле кичинекей баланын нерсесин. Чамбай мооба кызмат кылган, ошол кезде кырсыгып калган элге, ошол чөйрөгө, жана 40 күн дават айтылган араб тилиндеби, орус тилиндеби, христиан тилиндеби, буддизмби, ошонун баары. Бирок бүгүнкү күндө ал гана жакшылык кылып атканы. Саясатка айланып кетпедиби? Тытмалай берип, баягы рызкысы кут учуп кетпедиби? Бурмалай берип, ал динди деле. Мына биздин аксакалдардын деле куту эмнеге ушту? Уят болуп калды, алар калыс сүйлөбөй калды, ошон үчүн аксакалдардын куту ушту. Караңыздарчы, ар нерсенин куту бар да, учурбаш керек да. Сөздүн да куту бар да. Энеликтердин орду, кыздардын куту ушту. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло. Угуп атабыз. Саламатсызбы аке? Салам. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге суроо берейин дедим эле. Анан могул айткандарыңыздын баары эле туура да. Мен ушул сиздерге жолугуп, кандай кылып сиздерден ушул жөнүндө кандай эме алсам деген оюм бар да ошо. Азыр мен бул көрүп келатам да сиздерден. Анан дагы бир суроо да, жана бул кыргызда сөз бар го.
арба ыраазы болбой тирип адамдын жолу Ой, болбойт деген. молодец. Ушунун маанисин айтып берсеңиз, мен ошо сиздин эмеңизге аябай кызыгып көрөм да, ошо көрүп. Туура, Такыр түшүндүм. суроо бере албай калам да, жетише албай Жакшы, калам. Рахмат жакшы. байке. Жакшы. Ушул мурунку суроого жооп кылалы, эми теңирчилик кандай деп атат да. Бизге керек болсо СМБдан да келди да. Сиз элди бөлүп аткан жоксузбу? Бул эмнени сүйлөп атасыз деп бир жарым жыл мурун. Азамат деген бала. Мен аябай кубанып калдым. Түшүнүгү баары жогорку түшүнүктөгү адамдар да алар көп нерсени иликтеп, игилдерди көрүп, кыргызын байкап жүргөн. Анан мен айттым, ушул теңирчилик дегенди мен түшүнбөйт экенмин. Чындап эле жана молдолор айтып атпайбы? Ал деген эски дин эмес да. Дин болсо анын бир пайгамбары ким болгон теңирчиликтин? Дин эмес да ал өзү. Мен анын эскичилигин түшүнбөйт экенмин. Просто мен теңир деп сүйлөйм, ооба. Себеби бул көктөн ошол теңир ата көзгө көрүнүп байланыш берип атат. Теңирчилик, кыргызчылык. Бул кыргызчылык деген эле сөз да, теңирчилик деген. Кыргызчылык деген өзү бул жылдызчылык деген сөз. Мына кыргызды бийик тоого жаратып атпайбы? Казак менен кыргыз окшош эле, сөзү деле, тили деле, айтышы деле. Бирок алар чөлдө, биз көлдө, тиги тоодо болуп атпайбызбы? Жылдызды, кыргызды жаратып Кудай. Жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койгон. Мына мен сүйлөп атканым ошо жылдызчылык, астрологический прогноз дегендей эле. Мына ошон үчүн кыргызчылык дин эмес. Ааламдан келген акырет теңир сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Же болбосо дүйнө тааным. Ушундай эле түшүнсөңүздөр болот. Анан мурун теңирчи деген сөздү мен түшүнбөйт экенмин. Аны тарыхчылар, окумуштуулар же дин илимдегилер изилдегендер бир жооп кылар. Андан кийинки байкенин суроосуна мен айтат элем. Мындай түшүнсөңүздөр болот. Мына бир доор бүттү дагы бир доор башталып атат. Мындай бир тупикке келди. Ортодо бир түнөл бар. Табыгы илимсиз адам баары бир жаңы доордо жашай албайт. Ошон үчүн ар бир адам баары бир табыгы илимге алганга аргасыз болот. Кудай бул илимин түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп илимге алып келем деп жазылган. Бул жерде периштелердин билдирүүсүндө кырсыктырам деп. Биринчи ден соолугунан, ишинен, бактысынан, пикир келишпестиктен, мүнөзүнөн, ооматынан, бийлигинен, дене мүчөсүн жарымын жанды кылам, операция өңүнө төсө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз болот, анан айласы кетип илимге келет. Бул жөн эле бай балам, тур, 9 болду, мектепке бар дегендей эле бул эскертүү экен да. Тыянак чыгарыш керек экен, жана сыйына бербей окуш бетер, Алла албайсыңды, сыноңду дебей, Алла эмнеге бул мага сыноону берип атасың? Апам эмне көрүп атасың дейсиң да, бирөө апаң урса деле, тилде деле эмне кылып атам? Мен мындай да дегендей эле тетирисинче сыйынып, сырдашып иштеп кетиш керек. Мына жерде ошон үчүн ар бир адам жоолукканга, илим алганга аргасыз болот. Анан бул жерде так берилет кайра анатомия деген илимде. Ооруну берем дейт, себеби иштеш, то есть кызмат кыл деп дейт. Мына мен да ооручумун, бир жылда бир больницага жатчумун. Ашказаным жара болуп кетчү, ичегим жара болуп кетчү, азыр ал жок. 6 жыл, 5 жыл болду. Сыноону берем дейт. Иштеш деп дейт. Бирөөнү иштеш, бирөөнү болсо баягы ички жан дүйнө менен иштеш, бирөөнү кызмат кыл деп. Ошентип урматтуу улуу журтум баары бир илим алганга аргасыз болосуздар. Себеби мисалы башка планетага жайгаштык дегендей болуп атат. Бул жерде жанагы инопланетан көрүндү деген ошол. Бул жерде да мынтип айтылат. Куйруктуу жылдыз көрүнүп 2007-жыл. Анан бир жакшылык, бир жамандык болорду көрүнөт эле дейт. Анан ошо бир адамга сырын бекитип, жанагы жылдыздын сырын кыргызга бекитип дегендей. Анан азыр ушул жерде бир жакшы жашоо башталды, бир жаңы планета дегендей, жаңы түшүнүк дегендей. Анан ошо жерде жашоо үчүн дагы инопланетандар көзгө көрүнүп аткан ошол. Же болбосо инопланетан энергия, зарядка деген эле сөз экен. Ошон үчүн энергия келгендиктен адам эскиче жашап, анан бекинип алганда анан көрүнгөн жерин тешип чыгып, жана раковый, шишик, жара деген оору ошол. Анан энергия чыгып атат да, ал кайрып атат. Ошондуктан баары бир илим аргасызга алганга аргасыз болосуздар. Себеби анатомиядан кармайт, ден соолуктан кармайт бөтөнчө. Анан бул жерде чечилүү, кандай оору, кайсы ооруга кандай даба бар. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы, анан улайлы. Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Сиздики азыр кандай болуп калды сиздики айке? Сиздики дин болуп калдыбы же сиздики саясат болуп калдыбы? Жакшы, макул. Бул жерде дагы ошо байке суроо кылып кетти эле, арбак ыраазы болбоюнча тириктин иши жүрбөйт деген. Бул кандай деп.
Мен буга аябай өтө маани берем. Бул жерде мынтип айтылат. Кыргыз улутун жеригенди тааныгысы келбегенде арбайлар кырсыктырууга жазалоого укугу бар деп. Мына улутту жериген баш бармагын көрсөткөн генерал не болду? Кыргызды баран дегенлер не болду? Мисалы көрдүңүздөрбү? Мураталы деген ажы бар эле, кыргызды басынткан, Манасты жокко чыгарган, ал адамдын руху кайда, жаны кайда, теги кайда, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн арбакты жокко санаганга болбойт. Арбай түрүү сен аны көрө албайсың мо көзүң менен. Арам акыл оюңду жое албайсың, андан көрө көөдөнүңдү көктөндүр, акыретте арбай адам экөөнү бөлө албайсың. Мына арбайга болгон менде сый чоң. Воздух духов возит мына ошол жерде. Ошон үчүн жана жетимдин башын сыла. Жесир калтырба, жетим калтырба. Мына кайтыш болуп кеткен 20 жыл бир үй бүлөдө жашап, кайнысы кайтыш болуп, иниси кайтыш болуп кетсе, келинин агасына нике кыйып атпайбы? Агасынын келинчеги эмнеге кызганган эмес анда? Ошо арбакка болгон сыйы чоң болгон. Мен жесир калтырбайм, мен жетим калтырбайм. 10 жылбы 20 жылдай мен ошо жака барам. Кайнымдын арбагына не деп жооп берем деген түшүнүк болгон. Анан эски диндерде айтат. Арбак жок, силер аны тепсебегиле, ага оор алып келбегиле дейт. Өтө эскиче түшүнүк. Адамда эки дос бар, жан дос, дене дос. Ошо жан дос бул арбак. Жан, рух чыгып кетет. Мына мени эмне сүйлөтүп атат, жан кыймылдатып атат. Дене дос гана өлөт. Ошол жанды, рухту сыйлаган. Ошон үчүн арбакка ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деген ошол. Мына биз ошол коркпой, чочубай, ушул дух менен айтып атабыз. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламат. Мен жана түш боюнча как раз сүйлөп калдыңыз. Айтыңыз түшүңүздү жооп берем. Түшүмө жылан кирип калды да. Болду, жакшы. Өңүн эсиңиздеби өңү? Ушундай аябай узун жылан кирди да, түшүмө кирип эле баягы 2 күн киргиле да, кече 2 күн. Жакшы. Өң эсиңиздеби өңү? Как раз түш тууралуу айтып калганыңызда мен айтып кайрылып атканым. Макул, жооп берем азыр. Өңү эсиңиздеби өңү? Ошону көрө албай калдым. Жакшы. Мына ачкан эле бетте чыгып атат. Жылан, ары, крокодил болсо бул аалам күчтөрү эскертип атканы, ошолордун түшкө кирип атканы экен да. Мисалы мына ата тегиңдин руху түшкө кирсе биз Куран окушубуз керек дейле беребиз го. Жок. Алардын коштогону, колдобогону белги бергени. Ана мына ошол дин илимдегилерде, аалымдаларда да мындай маалымат бар экен. Пайгамбар о акыркы Мухаммед пайгамбар, жана башка пайгамбар мисалы. Андан кийин ошо пайгамбар менен адам ыйманга келбесе, ар бирине түш аян берем деген ошол Кудайдын дагы көрсөтмөсү бар экен. Мына азыр ар бир адам аян алып атат, түш аян. Анан бул жерде ошо түштү так аткарыш керек. Андан кийин ошол бул сиздин сүйлөп атканыңыз саясатпы, динби деп атат да. Бул дин эмес, бул саясат эмес. Бул жаңы жашоо, жаңы доордо жашоо жол жобо эрежеси эле. Эмне дагы айтып өттүк, ушул баары бир ар бир адам аргасыз биригет экен деп. Бул кыргыз эмес, дүйнөлүк биригет. Улут, дин, уруу, эски түшүнүктүн баары жоюлат. Себеби мына азыр иштешкенин орусупу, кореецпи, кыргызбы адамгерчилигине эле карап калдык да. Биз анын улутуна карабай калдык. Керек болсо мамилесине, түшүнүгүнө карап калдык. Анысы кандай адам бир бийик түшүнүккө жеткен. Сиз улуусуз. Он бөбөгүм болсо мен онуна бирдей эле карайм да, анысы кандай улуу журт ошон үчүн баарын көтөрөт, баарын бириктирет. Анан бул жерде так айтылат. Кыргыз улутунун жаңы доордогу кызматы, могу өздөрү боштондукка чыгып, бийик түшүнүккө жетип, эски рамкалардан чыгып, эски кул сезимдерден чыгып, анан улуттарды боштондукка чыгарууга жоопкер деп. Анан бул жерде мына мен улуу кыргыз Арстан Абдылдаев деп атпайбы? Ошол мына мен улуу кыргыз. Бул жерде жазылат, улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат дейт. Мен улуу мыйзамды жаратып алдым. Мисалы, эмне дегенде? Сыйынынын ордуна жаратуучулукту иштетишибиз керек. Караңызчы, бир нерсенин ордуна бир нерсе бериш керек экен да. Ооба сыйынып эми сырдашып туруп жаратуучулук өтөлү. Мына экинчи, өлүм эмнеден пайда болгон? Анын сырын таптык дагы, мына азыр 500 жыл, 1000 жыл деп адам жашап калат. Өлбөс үчүн аракет кылыш керек. Азыр
60-ка чыктым, 70-ке чыктым эмес, тетирсинче азыр мен жашмын деп өзүн өзү программалаштырыш керек. Менин кызматым бүтүп эле эми башталды деп. Өлүм сырым неден пайда болгон? Көрө албас, ичитар, иньян философиясынан. Мен ал кара, мен ак деген кыжаалатчылыктан. Анан аял эркек гармониясынан, атаандашкандан, эрегишкенден, кызгангандан, кыжаалатчылыктан ошондон эле пайда болгон. Ошон үчүн утурумдук рахат, ошонун баары утурумдук рахат. Ошо кыжаалатчылык деле, ошол менменсинүү деле. Утурумдук менен жашаганда денең ууланат. Утурумдук рахат менен жашаганда, улуу рахатка өткөндө денең нурданат дейт. Азыр ошо ааламдан нур келип, денени кошо өзүнө куултуп атат, илгери куулуп кетиптир адам дегендей. Анан ошону кабыл ала албай атабыз. Анан ошо анатомия илими боюнча бир аз айтып өтөйүн. Анан байке байланышам деди эле, анда аягында телефонумду берем. Анатомия, мына адамдын анатомиясы. Өлбөс, бүтпөс жашоо келгенде химия реакция жүргүзөт дейт. Мисалы мына көзү тийиптир. Бирөөнүн сөзү тийиптир дегенде эле ошо химия реакция да. Көрдүңүзбү? Анысы кандай бул жерде дагы адамдын анатомиясы ошондой бийик кызматка өтөт экен. Сөөктөр тез-тез сызып, мустап, алюминий өткөргүч кызматка өткөрөт. Кызыл кан менен иштебей, көк кандуулук же нур менен, энергия менен адам жашаш керек. Болбосо рак оорулар көбөйөт, химия жүрөт. Бир гана чара ал рак ооруларына чоң түшүнүк аркылуу дарыланса болот. Мисалы өпкө карайып дем алуу оорулойт. Көрүнбөгөн внутренний наслаждение деп коет. Эми улуу рахатка өтсөң, энергиянын кызматын пайдалансаң, ошол оорулардан айыгасың. Же болбосо адам кызыл кандуулук менен жашай берсе, күйөт экен. Баягы кыжа, мына азыр эркектерге кыргын келген мезгил. Эне сыпатка өткүлө делет да. Эне сыпатка өткүлө деп. Мына эркектерге кыргын келген мезгил. Алар кызыл кандуулук менен жүрөт да. Аял бою байкуш болсо уют тепсин, баласы ыйласын, күйөөсү урсун, сезим менен жашай берет, көтөрүмдүү. Эркек эчтекеге түтүмү жок. Анысы кандай? Ошо жана ак каранын биригип атканы да ошол. Азыр аял эркектин дагы мүнөзү бири-бирине өзгөрүш керек. Же болбосо аял эркек болуп жашабай, жаңы доордо эгиз болуп жашаш керек. Урматтуу улуу журтум, 45 мүнөт убакыт кандай өткөнүн дагы билбей калдык. Бирок 15 жаштагы кызды турмушка узатып албайбыз. Анысы кандай? 18ге толуш керек. Бул жерде дагы адамдын аң сезими ушинтип бийиктеш керек. Ар нерсени сүзүш керек. Ооба динге киреби, саясатка барабы, элди алдайбы, бир нерсени басабы. Анан бул жерде мына кара ниет болот экен адам. Анан бир кырсыгып, же бир түш көрүппү, же бир сөз угуппу, же кыйналыппы, анан каниет кылып калат экен. Шүгүр дегендей. Анан каниет болгондо адамга касиет жайгашат экен. Пирамиданын түзүлүшү катары берилет. Кара ниет адамга касиет баягы жайгашпайт. Же болбосо касиет терс таасирин берет. Анан эме энергия деген бул касиет деген сөз. Анан касиет жөнүндө мындай берилет. Касиетиң болбосо жашооң арам, касиетиң болбосо эмгегиң эсептелбейт, касиетиң болбосо калкыңда чыр көбөйөт, касиетиң болбосо мазарлар сыр көрсөтөт, касиетиң болбосо сыйынуунун кереги жок, касиетиң болбосо эч кимге таарынбагын, касиетиң болбосо элиңе наалыбагын, касиетиң болбосо күлкүңдүн күчү жок, касиетиң болбосо сакай албай саргаясың, касиетиң болбосо мактана албай арданасың деп. Касиет деген ушу жөнөкөйдөн башталат экен, сөз сүйлөө, мамиле, бала тарбиялоо, анан бийиктейт экен. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум, касиетиңиздерди, энергияңыздарды кабыл алып, доор мыйзамынан эч ким буйта өтө албайт. Бул түнел катары же өсөт, же өчөт. Өчкөндө дагы жанагындай кыйын ооруларга, дартка тушугуп, туш болуп, анан болгон ырыскыңды соруп жеп, балдарың эчтеке калбай кырсыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ушу жаңы доордо өзүбүздү таанып, улуу эл экенибизди, журт экенибизди билип, улуттарды боштондукка чыгараарыбызды билип, багыт көрсөтөрүбүздү билип, каражат доору бүткөндө касиет доору келгенин, кыргыздын доору келгенин билип кызматыбызды кылалы. Сандаган депутаттардын сөзүнө караганда кыргызчылыкты терең өздөштүргөн бир адамдын сөзү бийик.
толгон токой батыш идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Демек биз ушул улуу экенибизди тааныйлы. Ошо биз башатта айткан сөздү эл күлкү катары калды, түшүнбөстүктөн алды. Ошо көкүрөгүңүздөрдө кыш муз кетип, көкүрөгүңүздөрдө мээрим, бейиши пайда болуп, ал табиятка, ааламга, адамзатка чагылышып, ушу чоң улуу жаратуучулук, кыргызча улуу деген бул өзү жаратуучу ордуңуздарга отуруп, утушуңуздарды алыңыздар. Канчалык кызмат кылсаңыздар ошончолук утуш укук берилет. Ушул илимдер боюнча айтылып өттү, жоолугат элек деп. Байланыш телефонум 788 188 550 коду менен. 788 188. Эмки жолукканча сак саламатта туруңуздар. Бир түндө бир өмүр өлүп, жаңы күн пайда болот демекчи. Эски түшүнүңүздөр күнүгө жоюлуп, жаңы түшүнүңүздөр пайда болуп, жан дүйнөңүздөр бийиктесин. 30 жыл мурунку адамдын түшүнүгүнө караганда азыркылардын түшүнүгү бийик, демек өсүү доору алдыда аябай кетип баратат.